Assalamu alaikum, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүнкү биз козгой турган тема Кыргызда макал бар, коюнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт деген болот. Бүгүн именно намысы жок жигиттер жөнүндө айткым келип атат. Бүгүнкү күндө интернетте, ушу TikTokто өзгөчө кыргызды уят кылып, акылга сыйбаган, айбан кылбаган ишти кылып жаткан инсандар жөнүндө болмокчу. Себеби чуба устаз айтат, эгер бир нерсени көрүп туруп сен ошого үн катпасаң, сен ошого макул болгоң менен бара барсың депчи. Айтайын десең тил күйөт, айтпайын десең дил күйөт дегендей бүгүнкү күндө ушундай жаштардын акыбалын көрүп алып, жаштайын десең анын арасында ошо Акбала деген, Бауыржан деген, дагы башка атын аталбаган дагы ушу инсандар бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө уят кылып жатат. Башка мамлекеттерден деле мынчалык деңгээлде, айбанлык деңгээлге түшүп кеткенин көргөн жокпуз, бирок бүгүнкү күндө ушу кыргызды уят кылып аткан, кыргыздын баркын, наркын, кыргыздын атын куюп аткан себеби башка бөтөн элдер көргөндө муну бул кылды деп айтпайт экен, муну кыргыздар кылып атыр деп айтат экен да. Ошон үчүн бул кыргыздардын атына дагы ушундай бир жала жабып, ушундай өздөрүнүн атынан туура эмес иштерди кылып атат. Ошого биз бардыгыбыз жапатырмак буну токтотуш керекпиз. Себеби пайгамбар да айткан, бир нерсени көргөн болсоң, колуңар менен токтоткула, колуңар менен токтото албасаңар тилиңер менен токтоткула, болбосо ошону жүрөгүңөр менен жаман көрүп койгула депчи. Бирок ушулардын ушундай чыгып акмакчылык кылышына биз өзүбүз дагы себепкер болуп атабыз да. Себеби ошолордун аккаунттарына биз катталуучу болуп атабыз, ошолордун прямой эфирине кирип атабыз, ошолордун батыл деби бир бале деп ошолордун ойногондорун ошолорго биз өзүбүз дагы кошулуп бирдекелерди жей берип атабыз. Кыскасы, эгер биз катталбай койсок, биз көңүл бөлбөй койсок, буларды эч ким тааныган эмес. Булардын биз ушундай хайп кармашына биз дагы себепкер болуп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул жигиттер каяктан экенин билбейм. Россияда ушундай намустуу жигиттер жокпу? Ошо Жалал Абадта ушуларды чакырып бир сүйлөшүп кое турган жигиттер жокпу? Тилекке каршы биздин дагы бир балбан, өзүн күчтүү сезген жигиттер бар, жүктөп кетип аткан жигиттер бар, билебиз. Бирок ушул жака келгенде кандай бир коркуп атат, эмне болуп атат, мен түшүнбөй атам. Ошон үчүн биз давайте кааласаңар чогулуп бир ушул жөнүндө бир форум өткөзүп, ушул жөнүндө иш алып барып, эгер ушуну мыйзам тарбиялабаса, буларды элге салып, аксакалдар менен биргеликте өзүбүз тарбиялаганга баарыңыздарды ушуга чакырам.